Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар кызматы, студияда Каныга Санкареев жана Мира Шукуралиева. Алгач бул чыгарылыштан кыскача. Күч түзүмдөрү уюшкан кылмыштуу топторду калкалап, бийликте кол тийбестер пайда болду. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Коопсуздук кеңешинде сот жана укук коргоо тармактарынын ишин кескин сындады. Бүгүн Тажикстан кулумдуу жана кайрыгач өткөрмө бекеттерин жаап, каттамдарды бир тараптуу токтотту. Буга мектеп окуучулары ары бери өткөн көпүрө негиз болгону айтылууда. Айлана чөйрөнү коргоо үчүн желим баштыктарга тыюу салуу сунушу кайрадан көтөрүлдү. Демилге бул сапар ишке ашабы? Түштүк Кореядагы Олимп шаарчасына Кыргызстандын желеги көтөрүлдү. Бүгүн расмий ачылган 23-чү кышкы Олимп оюндарына Кыргызстандан 2 спортчу катышууда. Күч түзүмдөрү уюшкан кылмыштуу топторду калкалап, криминалдык дүйнөнүн капиталы ири суммаларга жетти. Чоң кылмыштар ачылбай, бийликтин жогорку жагында тургандар кол тийбес болуп калды. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Коопсуздук кеңешинин отурумда билдирди. Анын айтымында коррупцияга каршы күрөшө турган мамлекеттик түзүмдөрдүн өздөрү жемкорлукка малынган. Антикоррупциялык кызматтын эмне иш кылып жатканы белгисиз. Финансы полициясы болсо ишкерлерди коркутуп, кылмыш ишин козгоп, көмүскө схемаларга аралашууда. Ал эми башкы прокуратура текшерүүнү бизнеске айлантып алды, деди президент. Коопсуздук кеңешинде талкууланган коррупция маселеси тууралуу Элизат Эркин айтып берет. Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматка киришкенден бери Коопсуздук кеңешинин биринчи жыйынын өткөрдү. Бүгүнкү отурумда укук коргоо, көзөмөл жана сот органдарындагы жемкорлукту жоюу боюнча маселе талкууланды. Өлкө башчысынын айтымында коррупция менен күрөшө турган мамлекеттик структуралардын өзү коррупцияга малынып, милдеттерин аткара албай жатат. Тартип сакчылары, прокурорлор жана сотторго жакшы шарт түзүп берүү үчүн акыркы жылдары аларга турак жай курулуп, маяналары жогорулатылып, пенсия менен камсыздоонун өлчөмү көбөйтүлүп жатат. Бирок көбү ишеничти актабай, мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч жаратууда, дейт президент. Сооронбай Жээнбеков ар бир мекеменин ишине токтолуп, кемчиликтерин санап берди. Алсак, өткөн жылы Ички иштер министрлиги тарабынан 65 000 кылмыш иши козголуп, анын 3/1 гана сотко жеткен. Катардагы оперативдик кызматкерлер кылмышкерлерди кармап келсе, жетекчилери бошотуп жиберген фактылар көп, дейт президент. Чоң кылмыштар ачылбай, майда кылмыштарга гана көңүл бурулуп, бийликтин жогорку эшелондорунда тургандар кол тийбес болуп калды деген кайрылуулар менин дарегиме келип жатат. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш ийгиликтүү болбой жаткан негизги себеби бул коррупция. Эксперттердин айтымында криминалдык чөйрөдөгү капитализациянын көлөмү абдан чоң суммага жетти. Буну билесиңер канча сумма экенин. Уюшкан кылмыштуулук чөйрөсүндө чоң өлчөмдөгү акчалардын агымы укук коргоо жана сот органдарында жогорку кызмат адамдарынын катышуу болбосо бул мүмкүн эмес. Уюшкан кылмыштуу топтор наркотиктердин, транзиттин жана товарлардын контрабандасын тынымсыз жүргүзүүдө. Алар ири рентабелдүү бизнести, өзгөчө аксыз товарлары менен байланышкы бизнести калкалоо менен алектенишет. Күч түзүмдөрүндө коррупция болбосо, криминал топтор бул иштерди жасай албайт. Ошондой эле экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы да өз милдетин аткарбай, ишкерлерге кысым көрсөтүүдө, дейт президент. Алсак, былтыр бул орган тарабынан козголгон кылмыш иштердин 10% боюнча гана соттун өкүмү чыккан. Тактап айтканда, ар бир 5 иштин 4-өө орто жолдон эле бүткөрүлгөн. Укук коргоо органдарынын көмүскө схемаларга, экономика кылмыштарга тыгыз аралашканы белгилүү. Мисалы, ар кандай негиздер менен ишкерлерге карата көптөгөн кылмыш иштери козголот. Эки ишкердин чарбалык ишине финансы полиция киришип, бирөөнө иш козгоп, сотко жөнөтүп, соттор менен сүйлөшүп, ошол чоң ири суммадагы бизнести, мүлктү тартып берген фактылар толтура. Казино Бишкек ош шаарында иштеп жатат дагы эле. Канча казино бар? Бар иштебат. Мунун артында ким турат? Ким иштеш керек? Экономика кылмышка каршы биздин кызмат иштеш керек. Бүт казино иштеп атат. Бардыңар билесиңер, ал түшкөн жок мамлекетке бизге каражат. Ошонун үстүндө турган адамдарга чыгып атат. Эмне үчүн жабылбайт баардыгы? Мыйзамга калган. Ал эми жемкорлукка каршы күрөшүү үчүн атайын түзүлгөн антикоррупциялык кызматтын иши такыр көрүнбөйт, дейт Сооронбай Жээнбеков. Бул мекемеде иштегендер кол тийбес кастага айланып алышкан. Алар көмүскө схемаларды көрүп билип турса дагы, аларды тыйганга шашылбайт. Мындан улам бул органдын ар бир кызматкеринин ээлеген ордун карап чыгуу зарылчылыгы айтылды. АКСтин ишин жаңы форматка өткөрүү тапшырмасы коюлду. 2017 жылы АКС кызматтык
кылмыштарга каршы күрөшүү багытында 22 пара алуу фактысын аныктаган. Гаранонун бухгалтери транспорт жана жолдор министерствосунун дептеки бир кызматкери, аердеки врач баягы айткан туура да, жөнөтпөйт да. Тоғыраны камалып, калгандар камалбай атат деген. Өткөн жылдагы ири жана өзгөчө ири өлчөмдө мамлекеттик мүлктү менчиктеп алынып болгону 2 фактысын далилдеген. Бирөө, бул жана башында кран барго $8.000 мамлекет мелиски ошону сатып берди койгон. Экинчи чоң ири өлчөмдөгү тапкан иши бул жана бала бакча курулуп атканда ошону стройматериал кымбат алынган деген мына 2 факт. Булардын аткарып аткан иши азыр мына абдан сапатсыз, буларга коюлган тапшырмаларды булар аткара албай атат. Коррупцияга каршы күрөштө улуттук координатор болгон башкы прокуратурадагы жүктөлгөн милдетти толук аткара албай жатканы белгиленди. Бул орган тарабынан мыйзамсыз жана негизсиз текшерүүлөр көп жүргүзүлөт дейт президент. Мисалы 2016-жылы 8877 текшерүү жүргүзгөн. Анын 8% боюнча гана кылмыш козголгон. 8%. Козголгон иштердин 50% гана сотко жөнөтүлгөн. Жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн болгону 1,10% боюнча гана сот тарабынан айыптоо өкүмдөрү чыккан. 1,6%. Ойлонуп көрсөңөр, анын ичинен 8 иш боюнча айыпталуучу эркинен ажыратылган. Мына статистика өзгөрсөт турат. Ойлоп тапкан жокмун муну. Бул өзү айтып турат. Текшерүүлөр бизнеске айланып калган деп өзү айтып турат. Текшерүүлөр. Мына көзөмөлдөй турган орган. Мына статистикасын карагыла. Ал эми маселеге акыркы чекитти кое турган соттордун иши өзүнчө чоң кеп. Фемида өкүлдөрүнө түшкөн иштердин 40% кыскартылып же токтотулган. Жарандардан акча өндүрүү үчүн ишти атайлап созгон соттор да көп. Эң кызыгы акыркы 10 жылда 97 судьяга карата кылмыш иши козголуп, бирок жарымынын иши тергөө учурунда эле токтотулган. Ал эми сотко жеткендерден бирөөнө гана өкүм чыгыптыр. Соттордун ичине киришейин деген кыпындай да оюм жок. Бирок соттор оор кылмыштарды кылган кырмыскерлерди бошоп жатса, мыйзамды бузуп атса, укуктарды тебелеп атса, эмне үчүн мен эл шайланған президент катары мен муну карап турушум керек. Эч кандай өкүм чыкпай, айлап жылдай сизип жаткан мына жаткандар дагы бар. Өткөндө Бишкек шаарынан 2 сотты өткөзбөй койдук. Айтып берейин бир мисал. 4 жыл 8 ай бир ишти кармаган. 4 жыл 8 ай. Өткөндө Чүй сотунан да бирөөнү жыктык. 18 жыл иштептир сотто. Болгону 177 иш караптыр. 1 жылына 8 иш. Ушундай да болобу? Канчасы сотто же камасын, же акталып чыгайын деп күтүп жаткан канча адамдар бар? Акыркы 2 жыл ичинде президенттин дарегине укук коргоо, көзөмөл жана сот органдарынын мыйзамсыз аракеттери боюнча 6000ге жакын даттануу келип түшкөн. Алардын көбүндө маселени райондук, областтык деңгээлде эле чечүүгө болмок экен. Бирок кызматкерлердин баары элден алыстап, бекинип, корунуп иштөөгө өтүп алды дейт президент. Ушуга жеттиңер, даже район, областка чейин өткөрмө пункттарды коюп, күзөтчүлөрдү коюп, каалаган киргизбейсиңер. Көрүп атам, жан сактык менен өзгөчүсүңөр, элди кантип коргойсуңар? Ачык болушуңар керек. Силерден бирөөдөн коркпой, ошол силерге каршы чыга турганда силерден коркуш керек. Ошондой иштеш керек. Таза болсоңор, ачык болсоңор, ачык айкын болсоңор, силерге бирөө келип мышыгын быштабайт. Бирөө келип айта албайт. Эмне үчүн жан сактык менен жүрөсүңөр? Даже областтык деңгээлде жан сактык менен укук коргоо органда башка жүрүп калдыңар. Эмне үчүн жүрөсүңөр? Эмне үчүн дегенде аралашкансыңар. Ошону жан сактык менен жүрөсүңөр. Жогоруда аталган маселелерди чечүүгө президент орган жетекчилерине дагы бир мүмкүнчүлүк берилерин эскертти. Кыска мөөнөттүн ичинде иш оңолбосо чара көрүлөт. Президент Сооронбай Жээнбеков жемкорлукка каршы күрөштө талап катуу болоорун жана аягына чейин турарын кошумчалады. Елизат Эркинтур, Александр Симонов, НТС.
Кыргызстандыктардын мамлекеттик кызматтарга болгон ишеним индекси 31 балга жакын. Мындай маалымат Улуттук статистика комитетинин отчетунда белгиленген. Ага ылайык мамлекеттик мекемелерге Бишкек шаарынын тургундарынын ишениминин көрсөткүчү эң төмөн болуп, ал араң 15 балды түздү. Андан кийин Нарын жана Талас областары орун алган. Ошондой эле тиешелүү отчетто кыргызстандыктар маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетине жана жаштар дене тарбия жана спорт агенттигине көбүрөөк ишеним артары белгиленген. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар жана маданият министрликтери да жакшы көрсөткүчтөргө ээ болушкан. Ал эми өлкө жарандарынын эң аз ишенимине татыган мекемелер жазаларды аткаруу жана бажы кызматтары болуп чыкты. Ошондой эле начар баага саламаттыкты сактоо, ички иштер министрликтери жана экономикалык кылмыштар менен күрөшүү кызматы ээ болгон. Бүгүн Кыргыз-Тажик чек арасындагы Кулунду жана Кайрагач өткөрмө бекеттери аркылуу адамдардын, транспорттук каражаттардын жана жүктүн өтүүсүн Тажикстан бир тараптуу токтотту. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашты. Бүгүн эртең менен Лейлек районундагы Сай айылына жакын жердеги көпүрөнүн бир тарабын Тажик тарап жаап, ал жердеги чек арачыларынын санын көбөйтүп жатканы тууралуу маалымат тараган. Сада каналына курулган бул көпүрөнү Кыргызстан тараптагы айылдын тургундары мектеп окуучуларынын ыңгайы үчүн орнотушкан. Жергиликтүү тургундар мамлекеттик чек ара кызматына тажик чек арачылары кыргызстандык окуучулардын өтүүсүнө тоскоолдук жаратып жатышканын кабарлашкан. Бул көрүнүштөн кийин кырдаалды жөнгө салуу максатында эки тараптуу жолугушуулар болуп өткөн. Соңку маалыматтар боюнча аймакта абал туруктуу. Афганистан тараптан болуп жаткан коркунучка байланыштуу Россия Кыргызстандагы аскер базасын күчтөндүрдү. Мындай билдирүүнү Россиянын Тышкы иштер министрлигинин КМШ мамлекеттери боюнча 3-департаментинин директору Александр Стерник жасады. Анын айтымында Ислам мамлекети террордук тобу Сирия жана Иракта жеңилип бараткандыктан анын согушкерлери массалык түрдө Афганистанды көздөй ооп жатышат. Бул көрүнүш тынчсыздандырууда. Мындан улам чек аралар бекемделип, биздин өнөктөштөрдүн куралдуу күчтөрү модернизацияланып, кадрлар даярдалууда, дейт Стерник. Мисалы, Тажикстандагы Россиянын 201 аскер базасы чек аранын өзгөчө кооптуу жерлерин кайтарууга багытталса, Кыргызстандагы авиабазанын потенциалы күчөтүлгөн. Белгилей кетсек, акыркы күндөрү Кыргызстандын аймагында эл аралык экстремизмге шектелип, шериктештик өлкөлөрүнөн келгендер байма-бай кармалууда. Алардын максаты куралдуу жихад уюштуруу жолу менен өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды бузуу экени айтылып жатат. Мунайзат ташып бараткан дагы бир автоцистерна оодарылып кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, Кырсык Нарын областынын Ак Кулунду айылына жакын жерде болгон. Анда 8 тонна бензин жана дал ушундай эле көлөмдө солярка ташып бараткан унаанын айдоочусу рулду башкара албай калганы белгиленүүдө. Айдоочу катуу жабыркаган эмес. Эске салсак, 2 күн мурда эле Бишкек-Ош жолунда 40 тонналык автоцистерна оодарылып, андагы май жолго төгүлгөн. Жыл башынан бери эле күйүүчү май ташыган унаалардын катышуусу менен 8 жол кырсыгы катталган. Бул маселе өкмөттүн отурумунда да көтөрүлүп, кооптуу жүк ташыган автоцистерналардын ишин иретке келтирүү талабы коюлган. Жалал-Абад областынын айрым унаа жолдоруна кар көчкү түшүп, тазалоо иштери жүрүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Казарман Акталчат жолунун 93-чакырымына көлөмү 900 чарчы метрди түзгөн. Ал эми 82 чакырымда 2000 чарчы метрге жакын кар көчкү түшүп, жол каттамы убактылуу жабылган. Ушундай эле көрүнүш Чаткал районунун Красная Горка Акташ унаа жолунда да катталган. Адистердин айтымында, бул жаратылыш көрүнүшүнөн адам өмүрүнө зыян келген жок жана жакынкы сааттарда трассаларды кардан толугу менен тазалоо иштери аягына чыгат. Кыргызстан Өзбекстанга 42 мекеменин базасында биргелешкен ишкана түзүүнү сунуштады. Алардын арасында учурда иштеп жаткан, токтоп турган жана сатыкка коюлган ишканалар да бар. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстандын экономика министри Артем Новиков менен Өзбекстандын тышкы соода министри Жамшед Ходжаевдин жолугушуусу учурунда белгилүү болду. Меймандар ишкерлери менен жолугуп, кызматташууга келишим түзүү үчүн келишкен. Өз кезегинде Өзбекстан экономикалык мамилелерди өнүктүрүү үчүн тоскоолдуктарды жоюуга даяр экендигин билдирүүдө. Ошондой эле коңшулар бизге жеңил жана оор жүк ташуучу унааларды, автобустарды, жол техникаларын, турмуш тиричилик техникаларын, ошондой эле жер семирткичтерди алып келүүгө даяр. Кененирээк кийинки материалда.
Кыргызстан менен Өзбекстандын соода-экономикалык мамилеси жаңы баскычка көтөрүлгөнү турат. Бүгүн Өзбекстандан тышкы соода министри Жамшид Ходжаев баштаган 20дан ашуун өкүл келди. Алардын максаты эки өлкө ортосундагы алаканы жакшыртып, пайдалуу тармактар боюнча кызматташууга келишим түзүү. Кыргызстанда коңшуларды кызыктырчу сунуштар жетиштүү. Алсак экологиялык таза азыктар, эт, сүт азыктары, жашылча жемиштер жана кургатылган жемиштер. Былтыр өлкөдө 395 000 тонна эт өндүрүлгөн. Бирок аны сыртка экспорттоодо бир катар тоскоолдуктар бар. Жакынкы коңшулар менен бул багытта кызматташуу эки өлкөгө тең пайда алып келет. Бул үчүн эки тарап тең тоскоолдуктарды жоюуга кызыктар болууга тийиш. Биз кадам сайын эки тараптуу соодалашуудагы тоскоолдуктарды жоюуга жакындап баратабыз. 2017-жылы акциздик товарлардын санын кыскартып, айрым товарлардын ставкаларын төмөндөттүк. Ар жыл сайын биргелешип кызматташуу үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылууда. Андан тышкары Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун тездетүү зарылдыгын белгилешти. Бул эки өлкөнүн тең кызыкчылыгына туура келет. Өз кезегинде Өзбекстан тарапта тоскоолдуктарды жоюуга кызыктар экенин билдирди. Өзбекстандын мамлекеттик уюмдары жана биздин министрлик экономикалык мамилелерде тоскоолдуктарды жоюуга даяр экенин билдирет. Эгерде мен өзүмдүн деңгээлимде чечүүгө кудуретим жетсе, маселе боюнча макулдашуу ишке ашышына бардык көмөгүмдү көрсөтөм. Эгерде маселелер министрлер кабинетинде же андан жогорку деңгээлде чечиле турган болсо, көпүрө түзүүгө даярмын. Бүгүнкү иш-чара жергиликтүү ишкерлер менен Өзбекстандан келген делегация өкүлдөрүнүн ортосунда байланыш түзүү максатында көздөгөн. Андыктан бир катар ишкерлер чакырылган. Кыргызстан бул жолу ушууга сунуштарды алдын ала даярдаган. Өзбекстанга биргелешкен 42 ишкана түзүү боюнча сунуш билдирди. Аларга кайра иштетүүчү ишканалар, курулуш материалдарын өндүрүүчү жана тигүү цехтери кирет. Ошондой эле кагаз продукцияларын өндүрүү, тоо металлургия тармагында кызматташуу сунуштары бар. Биздин максат бизнес өкүлдөрү биргелешкен рынокто эркиндикти жана камкордукту сезишине умтулуу. Өзбекстандан келген кесиптештерибиз Кыргызстандан барган бизнестин кызыкчылыгын колдойт деп ишенебиз. Биз да өз кезегинде өзбек инвесторлоруна колубуздан келишинче колдоо көрсөтүүгө даярбыз. Бизнес чөйрөсүн активдүү болуп, Өзбекстандын бизнес коомчулугу менен тыгыз кызматташууга чакырабыз. Иш-чарага ондогон жергиликтүү бизнесмендер келген. Айрымдары коңшу мамлекетке продукциясын сатуу үчүн өндүрүш ачууга ниеттенип, буга инвестор да таап коюшкан. Кореядан келген бул ишкер бизде тоок этин жана жумуртка өндүрүүгө кызыктар экен. Мен Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүү үчүн келгем. Кыргызстандын бренди менен продукция өндүрүп, аны Өзбекстандын рыногуна алып чыгууну көздөп жатам. Силердин мамлекет мени экологиялык таза азыктарды өндүргөнү менен кызыктырды. Мен тоок жана жумуртка өндүрүүчү ишкана куруу үчүн макулдашканы келгем. Бүгүнкү иш-чара тууралуу угуп, өзбекстандык ишкерлер менен сүйлөшүп көрүүнү көздөп жатам. Иш-чаранын жүрүшүндө тараптар 4 документке кол коюшту. Ал айыл чарба техникаларын лизингке берүү жана банктар аралык кызматташуу боюнча документтер. Ошондой эле меймандар Бишкектен алыс эмес аймактардагы бир катар ишканаларга барып, алардын ишмердүүлүгү менен таанышышат. Мээрим Ташыбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. Кыргызстанда ар бир 3-чү бала 15-16 жашында спирт ичимдигин ичип же тамеки тартып көргөн. Ал эми мектеп окуучуларынын 2% болсо маң заттарын дагы колдонуп көрүшкөн. Мындай маалыматтар атайын изилдөөнүн жыйынтыгында белгилүү болгон. Сурамжылоого 9-10 класста окуган 5000ден ашык мектеп окуучулары катышкан. Бирок эксперттердин айтымында чыныгы көрсөткүчтөр мындан да жогору болушу толук ыктымал. Себеби акыркы күндөрү өлкөдө маң заттарынан улам жаңы түрлөрү пайда болуп жатыптыр. Акыл эске таасир эткен синтетикалык каражаттарды табууда кыйын эмес. Себеби аларды саткандар арбын дешет адистер. Өлкөдө банги заттарынын жайылышына кантип бөгөт коюуга болот? Рахат Жаныбекова билүүгө аракеттенди. Сурамжылоого катышкан ар бир 3-чү мектеп окуучусу алкоголдук ичимдик татып көргөнүн айтса, ар бир 10-чу бала ичимдикти 13 жаш курагынан тарта иче баштаган айтышкан. Мындан тышкары окуучулардын 2%дан ашууну 15 жашында банги заттарды кара куурай жана гашиш колдонуп көргөнү белгилүү болгон. Клей, бензин, краб сыяктуу химиялык заттарды колдонгондор 6%ды түзгөн. Они стоят на учете, их Ар кандай химиялык каражаттарды колдонгон ондогон өспүрүм бизде каттоодо турат. Бирок бул айсбергдин чокусу гана деп түшүнүү керек. Каттоодо өспүрүмдөрдү дарылаган мамлекеттик структурага кайрылгандар гана турат. Расмий статистика боюнча өлкөдөгү өспүрүмдөрдүн 1%-ын банги затка көз каранды болгондор түзөт экен. Бирок психотроптук каражаттарды колдонгондор эң аз дегенде мындан 10 эсеге көп дешет тажрыйба алуу дарыгерлер. Башты айлантып мас кылып маң кылуучу касиети бар психотроптук каражаттар акыры барып өлүмгө алып келерин кээ бир жашы жетеликтер түшүнө бербейт дешет. Он теряет там учу. Банги зат колдонгондорду ким жумушка алууну кааламак эле. Ал окуусунан, жумушунан айрылат. Үй бүлөсү менен байланыш үзүлөт.
өзүнүн ден соолугуна олуттуу зыян алып келет. Менин клеткалар акырында өлө баштайт. Бөйрөк, боор, жүрөккө таасир берет. Бул ар кандай ооруларга алып келет. Акырында өлүм менен аяктайт. Бир канча күн мурда Кыргызстанда ири көлөмдөгү синтетикалык наркотиктерди таратуу менен алектенген кылмыштуу топ 19 килограмм маңзаттын спайс түрү менен кармалган. Адистер бүгүнкү күндө адамдын акыл эсине таасир берген психоактивдүү заттардын жаңы түрлөрү 1000ге жетерин айтышууда. Борбор Азиядагы баңгизатка каршы саясат борборунун директору Александр Зеличенконун айтымында бир канча жыл мурда Кыргызстандын маңзат рыногун басымдуу түрдө героин ээлеп турган. Учурда өлкөгө маңзаттын жаңы түрлөрү кирип, абалды көзөмөлдөө кыйындаган. Они находят там формулы, там делятся опытом, как... Синтетикалык баңгизаттарын үйдө жасап жатышат. Интернеттен кантип жасаш керек экенин үйрөнүшөт. Жолдо бара жатып дарыканадан дары сатып алышат. Андан соң ар кандай эриткичтерди, турмуш тиричиликке керектүү химиялык заттарды саткан дүкөндөн алышат. Үйүндө бир гана суу менен от керек болот. Мындай учурда милиция эмне кыла алмак эле? Укук коргоо органдары бул көйгөй менен күрөшүүдө эски схема менен иштеп жатышат. Ошол себептен маңзат менен күрөшүү саясатын жаңылоо керек деп эсептейм. Баңгизаттын көзөмөлдөө боюнча мекеме маңзаттын жаңы түрлөрүн колдонгондорго жана наркотиктерди жок кылуу чараларын колдонууда башка мамлекеттерден артта калып жатканын айтышууда. Анткени психоактивдүү заттардын маалымат базасы Кыргызстанда жок. Мындан улам табылган зат канчалык деңгээлде адам баласынын ден соолугуна зыяндуу жана анын жыйынтыгы кандай болорун аныктоо көп убакытты талап кылат дешет алар. Керектүү жабдуунун жоктугу да баңгизат менен күрөшкөн мекеменин ишин кыйындатып жатат. Рахат Жаныбекова, Болот Исаев, Аскат Кысымбеков, НТС. Өлкөдө окуучулардын арасында 216 000 бала жеке идентификациялык номер ала элек. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынан билдиришти. Адистердин айтымында персоналдык пин жок болсо, алар эч кандай мамлекеттик кызматтан пайдалана алышпайт. Аттестат жана паспорт алганда кыйынчылыктарга кабылышат дешет мамлекаттоонун адистери. Андыктан бул окуучулардын ата-энелерине балдарына тезирээк пин алуу керектигин эскертишүүдө. Буга кошумча өлкө аймагында мектепте окуган жана мектепке чейинки балдар арасында күбөлүк да ал элек балдар миңдеп саналары белгиленди. Бул маселе боюнча да түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатыптыр. Бишкек Ош шаарлары менен Чүй областында мектептер менен балдар бакчаларына болгон муктаждык чоң. Бул тууралуу Билим берүү министрлигинин өкүлдөрү айтышууда. Адистердин пикиринде учурда ата-энелер сапаттуу билимге басым жасап жатышат. Мындан улам жакшы мектеп жашаган жеринен алыс болсо дагы балдарын окутушууда. Мындай учурларда күчтүү мектептерде балдардын саны өтө эле көп болсо, айрым мектептерде окуучулардын саны аз. Андан тышкары чоң шаарларда жаңы конуштардын көбөйүшү шаар четинде мектептер менен балдар бакчаларына болгон суроо талап жыл сайын өсүп жатат. Бул туурасында Мирбек Айтикеевдин материалында. Сокулук районуна караштуу Орок айылынын орто мектеби Совет доорунда 270 окуучуга ылайыкташып салынган. Бирок соңку жылдары жаңы конуштардын көбөйүп, жакын жайгашкан дачалар дайым жашоочу айылдарга айланганына байланыштуу мында окугандардын саны 1600гө жеткен. Билим алгандардын саны 6 эсеге көбөйүп, окуу 3 смен менен жүргүзүлөт экен. Новостройкалар акордо, арча бешик болуп, анан өзүбүздүн 100 гектар үйлөр салынып калып туруп, үйлөр көп болуп калып туруп, азыр 1000 киши ошо өзүбүздүн тармагыбыздан окуп атышат. Айыл өкмөтүнө караган, селекционный карагандарда. Андан кийин ТЭЦ-2нын жанына акордонун үстүнө 42 гектар жер үй салынып калып туруп, пропискалар жок, эчтекелер жок, алар дагы забастовкага чыгып атып, школ жолду жаатышып туруп, аларды да бизден министерстводон алгыла деген приказ келип калып туруп, аяктан 350 бала окуп атат. Анан дагы андан ары дачалар бар, дачаларда дагы окуй турган жерлер жок болуп, аяктан бир 200 бала келип атат. Ошо менен 1600 бала бирден 11ге чейин 150 бала бизде деген 5 смен отурушат, нулевой класстар. 1,5 миң кишини 60 класс комплекти бизде батыра албай, бизде 3 смен окуп атабыз. Эртең менен балдар 7де келген бойдон 3 смен бизде 7:30 кечинде бүтүп атат. Мектептин класстары интерактивдүү доска, компьютер жана интернет менен жабдылган. Ошондой эле ата-энелери балдарын мектепке качан кирип, кайра качан чыкканын үйүндө олтуруп эле билип туруу үчүн электрондук жабдыктар да орнотулуптур. Андан тышкары мектепте кыргыз жана орус класстары болгондуктан мында келип окууну каалагандар аз эмес болсо керек. Класстар жетишпегендиктен мектептин жертөлөсүндөгү чарба бөлмөлөрүндө дагы окуу жүргүзүлөт экен. Мындан улам окуу жайдын жалпы жамааты жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү мектептин жанына жайгашкан жерге жаңы корпустарды куруп берүүсүн өтүнүп, өкмөткө бир нече жолу кайрылган, бирок азырынча жооп жок. Здание тар болуп атат, жетишпей атабыз. Ошон үчүн мурунку жылдарда да биз атайын жазып бердик элек. Былтыркы жылы финансированияга кирди дешкен, бирок кирбей калыптыр. Мектептин стройкасы токтоп атат.
Ал эми ушу биздин мектептин катарында эле 2 этаж балда бакча бар. Мурунку убакта садиктердин баардыгы приватизация болгондо бул менчикке өтүп кеткен экен. Ошол садикти биз кайра ала албай атат. Айыл өкмөтүнүн балансына берилбей атат. Буга чейин да көптөгөн жерлерге жашоочуларыбыз, депутаттар, айыл өкмөтү болуп кайрылдык элек. Улам жылдырып эле ошто дагы ушул силерге окшогон Араван районунда муниципалдык баланска өтпөй аткан бала бакчалар бар. Ошолор менен чогуу өтөт деп эле жылдырып атышты. Аталган бала бакча мектептин катарына жайгашкан экен. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында Союз тарагандан кийин бала бакча ээн калып, 1996 жылы Дыйканчылык илим изилдөө институтунун балансына өтүп кеткен. Учурда аталган аймакта балдар бакчасы көйгөйү да курч турат. Ал эми жергиликтүү бийликтин мекемени өз балансына кайтарып алуу аракетинен майнап чыкпай келет. Биз барганда анын дарбазасы жабык болуп, эч ким чыккан жок. Мекеменин өкүлдөрүнүн айтымында бул имарат учурда оңдоп түзүлүп, институттун лабораториясы катары иштеп жатыптыр. Бирок тиешелүү тараптан комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Адистердин айтымында мектеп жана балдар бакчаларынын жетишсиздиги өзгөчө Бишкек, Ош шаарлары жана Чүй облустунда курч турат. Бул проблеманы чечиш үчүн мектептерди куруу керек. Экинчи проблема бул районирование деп коет, территориялык балдарды биринчиден кабыл алыш керек. Үчүнчү маселе бул ошол жаңы курулуштарда дагы мектептерге өзгөчө көңүл буруп, алардын мугалимдерин адистин көтөрүү маселесин, жакшы таланттуу мугалимдерди ошол жака чакыруу маселесин карап чыгыш керек. Ошо балдарга жакшы окууга тырышканга жаңы китептерди, информациялык технологияларды киргизүү, ошолордун баарын бир комплекстүү карап чыгыш керек. Билим берүү министрлигинин өкүлдөрү болсо, Бишкек жана Ош шаарларындагы мектептердин тартыштыгына байланыштуу маселени акырындык менен чечип жаткандыгын айтышат. Быйылкы жылга ошол 2 мектеп куруу пландаштырылууда. Андан сырткары биз ушул министрлик тарабынан бүгүнкү күндө жалпы билим берүү системасын башкаруучу маалыматтык система даярдап, ошол система менен иштеп атабыз. Бул системанын мүмкүнчүлүгү биздин ошол Бишкек шаарында жайгашкан, республика боюнча жайгашкан ар бир мектептеги окуучулардын санын так аныктап, класстар боюнча аныктап, анан ушундай моменттер болушу мүмкүн. Кээ бир Бишкектеги эле жайгашкан мектепте окуучулар аз, мүмкүнчүлүк, балдар кире турган мүмкүнчүлүгү бар мектептер болсо, ошолорду бири-бирине жылдыруу боюнча анализден кийин бир дагы мүмкүнчүлүк болот кайрадан карап чыкканга. Статистикалык маалыматка ылайык Кыргызстанда 6 миллион 200 миңдей жаран болсо, анын 40%дан ашыгы 25 жашка чейинкилер түзөт. Демек өлкөдө жаш үй бүлөлөр көп болуп, мектептер менен балдар бакчаларына болгон муктаждык чоң. Мындан улам өкмөт балдар бакчасы маселесин чечүү максатында 2013 жылы башка максаттарда пайдаланылып жаткан балдар бакчаларынын имараттарын кайтаруу боюнча токтом чыгарган. 4 жыл аралыгында 209 имарат бала бакчага айланса, дагы жүздөгөн мектепке чейинки мекемелердин мурдагы имараттарында орто мектеп, сот, салык, милиция, аскер комиссариаттары сыяктуу мамлекеттик мекемелер жайгашкан. Ал эми ондогон имараттар жеке колдорго өтүп, коммерциялык объектилерге айланган. Мирбек Атикеев, Нурбек Капаров, Аскат Ибраимов, НТС. Кыргызстанда полиэтилен баштыктарын өндүрүп чыгарууга жана аларды чет өлкөдөн ташып келүүгө тыюу салынат. Бул тууралуу Мыйзам долбоорун Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик агенттиги демилгелеп жатат. Документ учурда өкмөттүн кароосуна жөнөтүлүп, коомдук талкууга чыгарылган. Экологтор бул сунушту кош колдоп колдошууда. Себеби целлофан баштыктар жүздөгөн жылдап сакталып тура бергендиктен жаратылышка абдан олуттуу зыян алып келет. Андыктан эксперттер полиэтилен баштыктардын ордуна кагаз баштыктарга өтүү зарылдыгын айтышууда. Анан да бул баштыктарды тыштан ташып отурбай Кыргызстандан эле чыгарганга да оңой болот экен. Кадам сайын кездешкен таштандылардын дээрлик көпчүлүгү желим баштыктар. Күн сайын күчөп бара жаткан бул көрүнүштү тыюу максатында Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттиги өлкө аймагында желим баштыктарды колдонууга тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Анда целлофан баштыктарды Кыргызстанда өндүрүп сатыкка чыгарып, аны менен кошо чет жактан алып келүүгө тыюу салынган. Анын ордуна кагаз баштыктарын гана өндүрүшкө чыгаруу сунушталууда. Мекеменин жетекчилигинин айтымында, бул экологиянын булганышына себеп болуп жаткан жагдайлардын алдын алуу үчүн эффективдүү чара. Желим баштыктардын эң кичкейлери целлофан баштарын мектеп немеде берип коет, магазиндерде бекер. Ошол баштыктар алар переработка, утилизация болбойт да.
бир нече жыл, бир 100 жыл, 200 жыл, 300 жылга чейин алар ушу жерде жата берет да, жерди булгап. Анан аларды айыл жерлеринде өрттөй турган болсо, уулуу заттар чыгат. Ошондуктан биз баягы аларды обиходтон алдырсак дейбиз да, себеби дегенде шамал болгондо эле бүт ушу свалкадан да учат, башка жактан да учуп эле бүт бар жокту мусор кылып атат, чындап айтканда. Ошону баягы тартипке алып келип, ордуна коюш үчүн биз ушул мыйзамды иштеп чыктык да. Жаратылышты коргоочу мекеменин демилгесин экологдор кош колдоп менен колдошууда. Анткени жарандардын күнүмдүк жашоосунда колдонулуп жаткан баштыктар муңай заттарынан жасалып, курамы 100% химиялык заттан турат. Экологдор билдиргендей, өнүккөн өлкөлөрдө полиэтиленин ордуна кагаз баштыктары кеңири колдонулуп келет. Мисалы, Африканын айрым өлкөлөрүндө желим баштыктарды колдонууга тыюу салынган. Атүгүл чет жактан келген туристтерди аэропорттон текшерип туруп киргизишет. Кокусунан желим баштык табылып калса, ал милдеттүү түрдө артка кайтарылат. В том, что Госагентство охраны окружающей среды и лесохозяйства инициирует. Сунушталып жаткан мыйзам долбоорду колдобой коюуга бир дагы себеп жок. Анткени Кыргызстанда желим калдыктар менен күрөшүү боюнча бир дагы натыйжалуу чара каралган эмес. Агропром таштандыларды утилизациялоо жаатында алектенгени менен таштандылардын көбү көчө талааларга ыргытылат. Алар болсо жерге сиңип кетпей, айылына чөйрөнү булгап, зыянчылыктан башка эч нерсени алып келбейт. Бул жагдайга биздин жарандардын дагы бирден бир күнөөсү бар. Таштандыларды ойгелди ыргытышып, мекенди сүйүү деген сезим жок эсе болуп бараткандай. Желим баштыктын эң зыяндуу жагы анын узак жылдар бою жок болбой, жер кыртышына сакталып тура бергендиги. Бул көрүнүш айлана чөйрөгө олуттуу зыян алып келет. Бишкек шаарынын башкы полигону 1978 жылы, тактап айтканда мындан туура 40 жыл мурун негизделген. Андан бери таштанды жайда желим баштыктардын түркүн түрү чогулуп калган. Шаардык полигон негизделген күндөн тарта бул жерде чогулган баштык жана ошондой эле желимден жасалган калдыктардын бийиктиги бир нече метрге чейин жетип, али күнгө чейин ошол эле ойдон эч кебелбестен сакталып келет. Атайын изилдөөлөрдүн негизинде желим баштыктар 200 жыл бою сакталаары аныкталган. Мындан улам бул жерде чогулган зыяндуу калдыктар качан жоголору азырынча белгисиз. Дал ушул желим баштык маселеси мындан 2 жыл мурда дагы көтөрүлүп, жогорку кеңеште кызуу талкууланган. Башта депутаттар сунушту кызуу колдошкону менен добуш берүүгө келгенде документ колдоо таппай калган. Ал арада жерге сиңип кетүүчү эко баштыктар катары сунушталып, каланын бир топ ири соода түйүндөрүндө 1 сомдук целлофан баштыктары сатыла баштады. Бирок кийинчерээк айрым экологдор сатыкка чыгарылган баштыктар зыяндуу эсептелген баштыкчалардын эч айырмасы жок экенин айтып чыгышкан. То, что поднимается вопрос. Мындан 2 жыл мурда Кытайдан экологияга зыянсыз жерге таштаган бир жылдын ичинде жок болуп кетчү баштыктар алынып келе баштаган. Ал тургай алар шаар тургундарына сатыла баштаган болчу. Бирок адистер атайын эксперименттерди жүргүзүп, акы төлөнүп жаткан баштыктардын бирөөсүн жерге көмүп, 1 жылдан кийин ачканда ошол эле бойдон чыккан. Эң кызыгы, алар азыркы убакка чейин ошондой эле баада ири соода борборлордо сатылып жатат. Чет өлкөдөн келип атпайбы көп нерселерчи? Ар бир нерсеге бизде бу жерде көзөмөл болуш керек да, көзөмөл. Лабораторный анализ өткөндөн кийин мына ошол ушундай туура экен, чын экен десек болот да. Себеби дегенде ар бир жерде ушу кагазга ишене бергенде мен ойлойм бир жагынан кыйын. Себеби дегенде ар бир продукцияны алып келгенде сөзсүз түрдө бизде көзөмөл болуш керек да. Ал эми азыркы тапта демилгеленип жаткан мыйзам долбоору алгач өкмөттүн кароосуна жиберилиптир. Жакында бул документ коомдук талкууга дагы чыгарылганы белгилүү болду. Кайыр Жайлообекова, Эрлан Кемелбеков, НТС. Билими күчтүү миңди жыгат. Дал ушундай уран алдында Бишкекте илим, техника жана өндүрүш жумалыгы башталды. Бул ири иш-чараны Алтын Түн инженердик техникалык академиясы уюштурган. Жумалыктын жүрүшүндө илим пост балдар, техника күнү, өндүрүш күнү деп аталган акысыз курстар болуп өтөт. Анда Кыргызстандын мектептеринен чогулган окуучулар окумуштуулардан дүйнөдө илим жаатында болуп жаткан жаңылыктарды угушуп, бир топ өндүрүш, айыл чарба объекттерин кыдырышат. Мындан тышкары бүгүн окуучулар өздөрүнүн эмгектерин көрсөтүштү. Бул жылы балдарга бургулоочу жабдуунун жаңы түрүн ойлоп табуу тапшырмасы берилген. Алардын мыктысын курамына алдыңкы илим поздор кирген атайын түзүлгөн калыстар тобу тандап алмакчы. Бул бурой техника 70 метрден артезиан суусун алып чыгат, жана дагы нефть. Экинчи техникабыз бул диаметри 1,30 метрге чейин, тереңдиги 40 метр. Бул сузма кудук болуп жасалып чыгат. Сузма кудуктан элдер суу алып атканда кирдеп кетпеш үчүн жээктерине 20 см цемент куюлат. Анда бул бир гана кудук казалбайт. Шаарларга керек дагы. Шаарларда теректерди түп тамыры менен отурусканга, айылдагы дыйканчыларга ороо касканга да жарайт.
Түштүк Кореянын Пхенчхан шаарында Олимп шаарчасында Кыргызстандын желеги көтөрүлдү. Ага биздин өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин өкүлдөрү, машыктыруучулар жана спортсмендер катышышты. Белгилей кетсек, бүгүн Түштүк Кореяда 23-чү кышкы Олимп оюндары расмий түрдө башталды. Алгач эле спорттун керлинг жана трамплинден секирүү түрлөрү боюнча мелдештер өткөрүлгөн. Эртең болсо спорттун бир катар түрү боюнча таймаштардан кийин Олимп оюндарына катышкан өлкөлөрдүн желектерин алып өтүү аземи өткөрүлгөнү турат. Белгилей кетсек, Кыргызстандын кышкы Олимп оюндарына лыжа спорту боюнча Евгений Тимофеев менен Тариел Жаркынбаев катышат. 18 күндүк таймаштарда жалпысынан спорттун 7 түрү боюнча 102 комплект медаль ойнотулат. Биздин жаңылыктар чыгарылышы ушуну менен соңуна чыгат. Биздин жаңылыктарды жана башка берүүлөрдү адаттагыдай эле НТС Чекит KG сайтынан жана YouTube порталынан да көрө аласыздар. Саламатта калыңыздар. Аманчылыкта көрүшөлү.